Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрайымы Нургүл Бакирова, Жогорку соттун судьялары жана аппарат жетекчиси Эркинбек Мамыров, Жусуп Абдрахмановдун чөбөрөсү Астемир Абдрахманов, ошондой эле Жогорку соттун сот адилеттигинин жогорку мектебинин жана сот департаментинин аппарат кызматкерлери катышты. Иш-чараны ачып жатып Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Жусуп Абдрахмановдун өлкөнүн эгемендүүлүгү түптөөдөгү кошкон зор салымын Кыргыздын ар бир атылуу билиши керек экендигин айтты. Алардын ичинде сот тутумунун кызматкерлерине дагы Жусуп Абдрахманов мекенине кызмат кылуунун бийик үлгүсү болушу керек деп белгиледи. Биз эгемендүү Кыргызстан мамлекетинин атуулуу деген чоң бакытты көтөрүп жүргөндөр Жусуп Абдрахманов атабызга карызыбыз бар. Биз өзүбүздүн туубуз, көз жоосун алган кооз жерибиз, кен байлыктарыбыз менен, илим билимдүү жаштарыбыз жана спортчуларыбыз менен дүйнөгө көз карандысыз мамлекет катары таанылып келе жатабыз. Биздин ар бир ийгилигибиздин артында Манас ата, Барсбек Каган, Курманжан Датка өңдүү улуу инсандарыбыздын катарында Жусуп Абдрахмановдун ысымы дагы турат. Өз кезегинде Астемир Абдрахманов Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага атайын чакырып, аппарат кызматкерлери менен жолугушуу өткөрүп жаткандыгы үчүн терең ыраазычылык билдирди. Ал аппарат кызматкерлерине буга чейин эч жерде чыга элек Жусуп Абдрахманов тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүштү. Эркин элдин эртеңи болот. Кыргызымдын эркиндигине кызмат кыл. Мен чапкан жолдун сапарын улантар сенсиң, урпагым. Ала тоону, аны байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла. Иш-чаранын катышуучулары үчүн Жусуп Абдрахмановдун басып өткөн жолу, жасаган иштери, мамлекеттин түптөлүшүнө кошкон салымы тууралуу даректүү фильм көрсөтүлдү. Нургүл Бакирова Астемир Абдрахмановдун мазмундуу, ошол эле учурда кызыктуу баяндама жасап бергендиги үчүн ыраазычылык билдирип, Жогорку соттун атынан белек тапшырды.